Талғат Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі, табиғи техникалық бөлімі, Тойрат 217 тайпасы, кураторы Бекешев Марик Атамбаевич. Тема: Қырғызстанның жоокерлері Улуу Атамекендик соғыс жылдарында жана тылдағы эмгек. Теманын максаты: биринчи, келечек моунда патриоттуулукка, Атамекенди сүйүүгө жана коргоого үндөө. Экинчи, жоокерлерибиздин эрдиктерин даңазалоо. Фашистик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын Чехословакия, Австрия, Венгрия, Бельгия, Голландия, Польша, Румыния, Югославия, Италия, Греция мамлекеттерин басылган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашистик Германия 1940 жылы 22 июнда 2,5 миллион аскери менен СССРге кошулган. Согуштун биринчи күндөрүнөн тартып эле согуш башталганга чейин Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн кыргызстандык жоокерлер Советтик башка жоокерлер менен кошо мекенди коргоого чыккан. Мына ошол согушка Кыргызстандан чакыруу менен өз эрки менен барган Атамекенди коргоонун үлгүсүн көрсөткөн баатырларыбызды эскерте кетели. Бир айга созулган чек арадагы Брест шебинде советтик жоокерлер элдиктин үлгүсүн көрсөткөн. Алардын ичинде кыргызстандык Фурцев деген жоокер болгон. Белоруссияны коргоодо Каракөл шаарында туулуп өскөн, Кыргызстанда таалим-тарбия алган Дмитриев 1941 жылы 10 июлда чабуулга өтүп келе жаткан танкаларды иштен чыгарып, бир нече фашистти жок кылган. Жана Советтер Союзунун баатыры наамына ошол эле жылы 31 август айында ыйгарылган. Дмитриев кыргызстандыктардын ичинен биринчи жолу Советтер Союзунун баатырын наамын алган жоокер. СССРдин жогорку советинин президиумунун чечимине ылайык элди фронтко мобилизациялоо башталган. Айрым жаштар өз эрки менен ыктыярдуу түрдө согушка барууга фронтко жазыла башташкан. Кыргызстандын аймагында бир нече аскердик бирикмелер түзүлүп, согушка даярдык көрүлгөн. Ошондой эле аскердик бирикмелердин бири Кыргызстан жана Казакстан эл эмгекчилеринин түзүлгөн дивизиянын курамы эки мамлекеттин дыйкандарына, жумушчуларынан, кызматкерлеринен куралган 316 аткычтар дивизиясы болгон. Согушка Кыргызстан аскер комиссары генерал-майор Памфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы келген. Ол дивизия ноябрь айында өзүнүн 4 эсе аскер жагынан техникалык жагынан артыкчылык кылган душман менен салгылашып, бир ай бою өздөрүнүн чебин коргоо менен душмандын техникаларын, жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 900 миң аскер солдаттары менен офицерлерин жана 80 танканы жана башка куралдарын жок кылышкан. Волоколамский окуясында. Тарых барактарына 28 баатырдын эрдиктери жазылып калган. Алардын бири Кыргызстандан барган Сокулук районунан аскерге чакырылган, ошол жерде колхозго партиялык уюмдун жетекчиси болгон Дүйшөнкул Шопоков болгон. Дүйшөнкул Шопоков майданда оор жарадар алып, колдоруна жарылуучу заттарды алып, белине бир нече гранатаны байлап, чабуулга өтүп келе жаткан танкага бетине бет чыгып, танканын алдына жыгылып, танканы жардырган. Ошол эрдик үчүн Дүйшөнкул Шопоков кыргыздардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры болгон. Аны менен катар Кыргызстандан барган Ананьев, Гонкин, Шемякин, Москаленко өңдүү Кыргызстанда төрөлүп, жоңойгон баатырларыбыз да Советтер Союзунун баатыры наамын алышкан. 1942 жылы 6 августта
Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынан өтүүдө Кыргызстандан Талас чергесинен барган Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дзоту орнотулган бийиктикке Дон дарыясы аркылуу сүзүп барып, өзү жарадар болгон мезгилде душмандын дзотуну өзүнүн денеси менен жаап, өлбөс өчпөс этик жасаган. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград шаарын коргоодо Кыргызстандан барган Дайыр Асанов өзүнүн эртеги үчүн 1943-жылы 26-октябрда Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Закавказье үчүн болгон согушта ротанын политругу Кубат Жаматаев эрдик көрсөтүп, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Кавказ үчүн салгылашууда Кыргызстандан барган, тагыраак айтканда, Жумгал районунан барган Акын Садырбаев душман тарабынан ыргытылып жаткан гранаталарды тосуп алып, кайра душмандарды көздөй ыргыткан. Тарыхый маалыматтар боюнча, анын командиринин айтуусуна да өзүнүн чамдагайлыгы менен душман тараптан ыргытылган 16 гранатаны кайра душман тарапка ыргытканы жетишкен. Жана 17-граната колунда жарылып баатырларча курман болгон. Өзгөчө эрдик үчүн Советтер Союзунун Кызыл Туу ордени менен сыйланган. 1943-жылы сентябрь айында Днепр дарыясынан өтүү мезгилинде Кыргызстандан Атбажы жергесинен барган Анварбек Жортеков эрдик көрсөтүп, ал Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. 1944-жылы Эстонияда Нарва шаарынын жанында аба салгылашуусунда Кыргызстандан Аламедин районунан барган Исмаилбек Таранчиев өзүнүн истребителине ок тийген соң күйүп жанып жаткан учкучуну душмандардын күйүүчү май сакталган станциясына багыттап, душмандар танкаларына май куюп жаткан жерлеринен жок кылган. Ал капитаны тарабынан Советтер Союзунун баатыры наамына көрсөтүлгөн, бирок өз убагында ыйгарылбай калып, 1991-жылы Кыргыз өкмөтүнүн кийлигишүүсү менен Советтер Союзунун баатыры наам берилген. Жана анын туугандарына орден медалдары тапшырылган. 1944-жылы апрелде Молдовияда болгон салгылашууда Кыргызстандан барган Казак Жаркынбаев көрсөткөн эрдик үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Токубай Тайгараев Сузак районунан Кедей Арык айылында 1923-жылы туулган. 1944-жылы июль айында Латвия Республикасынын дагы Прибалтика фронтунда кызмат өтөгөн. 219-аткыштар дивизиясында 375-аткыштар полкунун 1-аткыштар ротасында командир отделение болгон. Катуу салгылашууларда курман болгон. 1945-жылы 21-мартта СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен көрсөткөн эрдиктери үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Жана Ленин ордени медалдар менен сыйланган. Азыр анын атында мектептер, көчөлөр, айылдар коюлган. Анын өзүнүн үйүндө музей ачылган. Согуштун аяктоочу учурларына Польшанын душмандардан бошотууда көрсөткөн эрдик үчүн Кыргызстандан Оторбаев жана аяктоочу мезгилинде Берлинди алууда да кыргызстандык жоокерлер эрдиктерин көрсөткөн. Алардын бири Алыйнур Усенбеков жана учкуч Улуту Казак биздин жердешибиз Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бигелдинов Советтер Союзунун баатыры наамын алышкан. Бул согуштун аяктоочу мезгилинде да кыргызстандык аялдар да согушка салым кошушкан. Алардын бири учкуч Пайско деген аял болгон. Өзү 780 жолу абага учуп, чыгып душмандардын объектилерин бомбалаган. Анын таштаган бомбасынын салмагы 93 тоннаны түзгөн. Ал учкучтардын чакан тобуна жетекчилик кылып, анын жетекчилигинин астында душмандар кыйроого учураган. Кыргызстандык жоокерлер партизандык кыймылга да катышкан. Душмандардын техникаларыны, аскердик күчтөрүнү кыйратууга учуратышкан.
Алардын бири Кыргызстандан Ашырбай Коюмкөзовдун эрдиги тарыхта жазылып калган. Улуу атамекендик согушта кыргызстандыктар согуш талааларында эле эрдик көрсөтүшпөстөн тылда да эрдик менен чоң эмгектерди көрсөтүштү. Согуш башталган учурдан эле СССРдин өкмөт жеңиши үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү кылууну аракетинде болгон. Өлкөнүн эл чарбасы толук бойдон согуштун муктаждыктарына, согуштун рельси агдырылган. Ошондой эле иш Кыргызстанда да жүргүзүлгөн. Өзгөчө душман каптап келген мезгилде СССРдин батыш райондорунан завод менен фабрикаларды, маанилүү ишканаларды, анда иштеген жумушчуларды тылдагы жайгашкан республикаларга көчүрүү иши, андагы жашаган эмгекчил элди көчүрүү иши менен мобилизация жүргүзүлгөн. Согуш болуп жаткан аймактардан душмандын басып алуу коркунучу туулган Украинадан, Белоруссиядан, Россиянын батыштагы бөлүктөрүнөн заводдорду, фабрикаларды чыгышты карай Орто Азияга, анын ичинен Кыргызстанга көчүрүү саясаты жүргүзүлгөн. 1941-1942 жылдарда эле Кыргызстанга 40тан ашык ири завод, фабрикалар жумушчулары менен көчүп келген. Кыргызстан көчүрүп келген ири заводдорду тез арада иштеп, продукцияларды чыгаруусуна 200 миңдей жумушчуларды турак жай, азык-түлүк менен камсыздоого өз майнына алып, болгон күчүн жумшоого аракет кылган. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля, Эрте келген турналар, Саманчынын жолу чыгармаларында согуш мезгилиндеги өспүрүм балдардын, байбичелердин, аксакалдардын турмушу таасын чагылдырылган. Кыргызстандын эли согушка өз уулдарын гана жөнөтүп койбостон, темир жол, көмөр, энергетика, кымбат баалуу буюмдары, мал жабдыктарды жана азык-түлүк айыл чарба тарабы менен да фронтту камсыздап турган. Душманга ташталган бомба деген уран менен Кыргызстан эмгекчилери чогулткан жеке каражаттары 93 танкты, же болбосо 186 согуштук самолетту жасаганга жеткидей каражат чогулган. Бул Советский Кыргызстан деген танка техникалары 1942 жылдан баштап фронтто аракеттене баштаган. Жана 195 вагон азык-түлүк, 550 миң жылуу кийим, 58 миң жеке посылкалар, 130 миң жылкы, мал, кой, ечки жана башка нерселер чогулуп фронтко жөнөтүлгөн. Көптөгөн эмгекчил мекендештерибиз айыл чарба тарабынан көрсөткөн рекордтору үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген наам алышкан. Алардын бирин айта турган болсок, Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы Керимбүбү Шопокова, Сузак районунан Исмаилова, Өлмөскан Атабекова жана башка райондордон Зууракан Кайназарова, Татьяна Легенбаева, Хайтакун Тафиров жана башкалар мына ушундай наам менен сыйлашкан. Жыйынтыктап айтканда, согуш талаасында Кыргызстандан 380 миңден ашык эр жүрөк жоокерлер фронтко аттанып, ата мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Тарых барактарына көз салсак, 5 жылдык согуш ичинде эр жүрөк кыргызстандык жоокерлер согуш талааларында чоң эрдиктерди, болгондо да кайталангыс эрдиктерди жасаган жана согуштагы эрдиктер үчүн кагаз беттеринен карай турган болсок, 150 миң жоокерибиз орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын ичинен 73тен ашык жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. 34 жоокер Даңк орденинин 3-даражасына тең алышкан. Ата бабаларыбыз ата мекенди коргоонун үлгүсүн көрсөттү. Эми биз да келечек муунга көрсөтө алабызбы? Биз сиздер менен сыймыктанабыз.
gösterir.